Саламатсыңарбы балдар? Акыркы убакта биз бардыгыбыз тең стрессти адамга анын ден соолугуна кылган иштерине жана жүрүм-турумуна тийгизген терс таасири тууралуу барган сайын көп угуп жатабыз. Стрессти көбүнчө депрессия коштоп жүрөт. Стресс жана депрессияга өзүңдү жеңүүгө мүмкүнчүлүк бербестен, аны менен кантип күрөшүп жеңүү керек? Бул тууралуу биз бүгүнкү сабактан билебиз. Стресс деген эмне? Стресс бул организмдин ага сырттан кескин экстремалдуу факторлордун таасир этүүсүнө жооп берүү реакциясы. Стресстин себептери абдан көп. Бул жакындары, достор менен болгон карама-каршылык, мектептеги жетишкендиктерине болгон нааразычылык, узакка созулган оорулар, ошондой эле жакындарынын оорулары, ашыкча салмак, жакын адамынын же жөн гана жакын же тааныш адамынын өлүмү, башка жерге көчүп баруу, мектепти алмаштыруу. Бирок психологдор стресс бул сизде болгон нерсе эмес, сиз аны кандай кабыл алып жаткандыгыңыз деп эсептешет. Ошондуктан стрессти башкарууну үйрөнүү керек. Эгерде адамдын жашоосунда стресстик кырдаалдар абдан көп болсо, анда ал адамда өнөкөт чарчоо синдрому өнүгөт. Бул тез чарчоо, уйкусуздук, баштын тез-тезден оорушу, эртең мененкисин болуучу алсыроо, жалгыздыкка ыктоо. Мындай адамда тез-тезден суук тийип, ооруй берет, тамакка болгон табити бузулат жана бузулуулар пайда болот. Стресстен кийин эреже катары организмдин жооп, коргоочу реакциясы депрессия абалы башталат. Стресс канчалык көп болсо, депрессия абалы ошончолук күчтүү жана узакка созулат. Убактысы боюнча депрессия 2 жумадан баштап бир нече айга чейин уланышы мүмкүн. Каттуу стресстерде, мисалы жакын адамдарынын өлүмүндө, ал бир нече жылга чейин созулушу мүмкүн. Стресс жана депрессия механизмин төмөнкүчө көрсөтүүгө болот. Стресс учурунда организм өзүнүн энергиясын өзүн коргоого багыттоо менен өтө көп чыгымдайт жана стресстен кийин организм кубаты түгөнгөн аккумулятордун абалындай болот. Ал алсырайт жана депрессия башталат. Андан кийин энергиянын акырындап токтолуусу башталат. Күчү толугу менен калыбына келгенге чейин организм кубаттана баштайт. Депрессиянын узактыгы стресстик кырдаалдын таасир этүү убактысына караганда 3 эсе азыраак. Ошондуктан стрессте эле эмес, ошондой эле депрессия абалын көзөмөлдөөнүн үйрөнүү абдан маанилүү. Өспүрүмдөр дагы чоңдор сыяктуу эле стресстер жана депрессиялык абалдар менен бет келүүсү мүмкүн. Ошондуктан силер ооруп калбоо жана депрессияга түшпөө үчүн стресстерди кантип башкаруу керектигин үйрөнүүңөр маанилүү. Эгерде силерде депрессиянын белгилери бар экендигин сезсеңер, ата-энеңер менен ачык болгула. Зарылчылык болсо, адиске консультация алуу үчүн кайрылгыла.